Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7 каналда кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми бүгүнкү кечте өзгөчө студиябызда өзгөчө конокторубуз бар. Аларды алдыда тааныштырабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Өзүңүздөр билгендей эле биздин берүүбүздө ушундай пиала чайы өзгөчө атмосфера түзүп берет. Пиала чайы бул сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган десем дагы болот. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө дагы келген коногубуз менен ушундай пиала чайын ичип сырдашабыз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Бүгүн ким келди экен, студияда кандай коноктор болду экен деп тааныштыра кетсем, кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ блогер Айтор, өзгөчө жан шериктер Айтурган менен Ильяс. Кош келипсиздер. Кош көрдүк. Кандай келе болдуңуздар? Жакшы келе болдуңуздарбы? Жакшы, сонун. Келиңиздер, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Келиңиз сиз дагы. Барыңыздарга салам. Сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Манайларыңыздар жакшыбы? Манайларыбыз жакшы. Биз дагы мына биздин 7 каналга алгачкы ирет келип жаткан экенсиздер. Чынында студиябыздан көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Дагы сиздерди куттуктап кетмекчимин. Мына жакында эле 1-2 күн мурун чырак окуу борборунун 1 жылдыгын белгиледиңиздер. Сөздү ошондон баштайлычы. Келиңиз, Ильяс мырза. Рахмат куттуктаганыңызга. Ошол 1 жыл ичинде чырак окуу борборунун бир жетишкендигинби Айтор. Ушундай кубанычыбызды бөлүшөлү деп ошо шаардагы ресторандардын биринде 1 жылдык мааракесин белгиледик. Той абдан сонун өттү. Мен купулума толду. Ал жерде көргөзмөгө болгондагы мындай мамилелер аябай сонун болду. Конокторубуз толуп, столдор жетпей, Айтор аншлаг болуп өттү. Конокторубуз толуп деп калбадыңызбы? Канча адамды чакырдыңыздар? Негизи 200 адамга болжол алып аттык эле, андан ашып кетти да. Жакшы. Ал эми Айтурган айым, бул идея сиздики болуш керек. Келиңиз, ошол боюнча. Кантип пайда болуп калды? Деги эле пландап жүргөнсүздөрбү? Жок, пландаган эмеспиз. Бул идея менин кыздарымдан чыгып эле, анан биздин командадан чыкты. Анан эле ойлонбостон туруп баштап салдык. Ойлонбой эле. Демек, ойлогон жерден башталып кеттир да. Купулуңузга толдубу? Сиз ойлогондой эле болдубу? Ооба, кандай ойлосом ошондой эле болду. Кандай өзгөчөлүктөр болду? Конкурстар болуптур, мен билгенде да кандай өзгөчөлүктөр менен коштолду? Өзгөчөлүк дегенде эң негизгиси эле мындай баса белгилеп айта кетчү нерсе, мындай жайылган дасторкон, кеңири, элдер аябай жыргашты, ашкан пакетке салып кетишти дегендей. Эч ким андай показ өткөргөн эмес да, негизичи мындай. Бизде мындайча айтканда той показ болду. Жакшы. Кыргызстанда биринчи жолу. Өзгөчөлүк анан белектер аябай көп болуп, бир адамга 3-төн 4төн белектерди ал келип атты да. Белектер да аябай көп. Демек, белектерди аябай көп алыпсыздар да, Эң ошол өзүбүздүн катталуучуларды тууган урукту кубантып коелу деген негизги максат болчу. Билет дагы сатып, анан ошол өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңыздар келди, жакындарыңыздар келип, анан ошолорго оюн ойнотупсуздар да, Билеттер өзүбүздүн эле ошол окуучуларга эле сатылды. Билет дегенде ал монда ресторанга ашыкча киши кирип албаш үчүн ошол күнү текшерип кириш керек да. Билеттер дасторкондун эле баасы сатылды да. Канча сомдон саттыңыздар? 2800дөн. Окуучуларыңызга? Окуучулар, туугандар, ал жерде баарына сатылды. Жада калса биздин бир тууган кайным дагы эми сатылды. Туугандарыңыздар дагы алып бир ата-энелерибизге гана сатылган жок. Жакшы. Анан мына ушундай баягы идеяны баштагандан кийин аны деген ишке ашырыш өзүнчө бир жоопкерчилик эмеспи? Анан канча каражат кетти деген мындай чоң деңгээлдеги майрамдык кече сөз чоң каражат кетсе керек? Минус
ачык эле айтып коюңуздарчы. Эми бул той өткөргөндөрдүн абалын, түйшүгүн биз азыр түшүнүп отурук да. Аябай эле татаал экен. Той өткөрүш аябай нерв кетет экен, чуркайт экен. Алгачкы жакшылыгыңыздар болду. Бул вируза эң биринчи туңгуч жакшылыгыбыз. Анан чыгымы боюнча бир миллионго бир аз жетпей калды. Негизинен миллиондой эле кетиптир да. Миллиондой кетти, бирок ал жерден кошумча наркы берки боло туруп жарымы Кайра акталды. Жарымы акталды. Мындайча айтканда минус таза 500 000 болду да. Жакшы. Бирок эң негизгиси акчада эмес, сонун эсте каларлык күн болуптур да. Анан мына ушундай сонун азыр жеке ишкерлик менен алексиздер, блогерлик менен алексиздер. Анан негизи эле баягы кыргыз элине ырчы болуп, өзүңүздөрдүн чыгармаңыздар аркылуу таанылгансыздар да. Ошол чыгарма менен калың журт сиздерди таанып калган дегендей. Анан ошол жааты кантип атат? Ырчылык жааты деги эле мындай жаңы чыгармаларды чыгарайын деген ойлоруңуздар барбы? Же бул мындай хоббиби, жөн гана ыр? Бул биздин мындай өтө басым жасай турган эле тармак эмес. Мындай өзүбүздүн кызыкчылык үчүн эле, жан дүйнөнүн азыгы үчүн гана ырдап кое беребиз. Анан ошол видеолор тарагандан кийин баягы элдер сөзсүз түрдө тойго чакырышат экен. Ооба. Анан ошого ылайык дагы ошондой форматта да ырларды жаздырып койгонбуз. Бирөөз алдыда дагы деле жаздыра беребиз. Ал жака бирок басым жасабайбыз. Демек, бул жөн гана өзүңүздөрдүн каалооңуздар экен да, жан дүйнөдөгү. Анан буга чейин ушундай сиздерге талант берилген, билим алган эмессиз болуш керек бул жаатында, Жок, билимибиз жок экөөбүз. Ырдаган боюнча. Бирок үнүңүздөр сонун чынында. Анан той деп калдыңыз. Тойлор кандай болуп атат? Чакыруулар кандай болуп атат? Чакыруулар болуп жатат азыр. Анан биз көбүнчө эле бошобой калып атырык. Биз Бишкекте болсок Оштон чакырып калат. Ошто болсок да башка жактан чакырып калат ушундай. Тойго көп басым жасабайбыз да, мындайча айтканда. Бул бош болгондо мен бош эмес болуп калам, мен бош болгондо бул бош эмес болуп калат. Анын үстүнөн экөөбүз жастырган ырлардын баарында экөөбүз чогурдайбыз да. Дуэт, Ошол себептен көп той эле мындай атынан болуп атат. Сиз жар-жарда айтып каласыз го? Экөөбүз айтабыз да. Чогуу айтасыздар. Айтабыз. Жакшы. Демек, алдыда тойлор болуп, тойлордон бошобой, ишкерлик менен алек болуп, ушундай жаныңыздар тынбай жүрүпсүздөр да. Анткени өткөндө дагы чакырсам, Ошто жүрөт деди окшойт. Ошко эмне болуп барып калдыңыздар? Биздин Ошто, Жалал Абадта филиалдарыбыз бар да, Кызыл Каяда. Ошо айдын баштарында окуучуларды кабыл алганда же сертификат тапшырганда сөзсүз өзүбүз барып катышабыз. Окуучуларыңыздарга ошондо окунуп бүткөндө сертификат тапшырасыздар, Сөзсүз түрдө тапшырылат. Анан айтурган айым ушул боюнча айтып кетиңизчи, окуучуларыңыз боюнча деги эле канча чырак окуу борборунда азыр канчага жетти саны окуучуларыңыздын? Окуучулардын саны Кудайга шүгүр эле болуп калды. Жакшы эле болуп атат. Канча болжол менен? Көп эле болуш керек, Көп эле, ооба. Анан ар бир ошончо окуучуну үйрөтүш, аны баягы характери, мүнөзү деп коелучу, мүнөзү бар. Ошол боюнча да айтып кетиңизчи. Уже психолог болуп калдык да, мындай. Азыр деген көп эле курстар онлайн да. Бизде болсо андай тем более көп окуучу, анан офлайнда келип окушат да, бетме бет, жүзмө жүз көрүшүпчү. Анан ар кандай кыялдагы адамдар келет, ооба. Анан азыркы учурда менде мондай окуучулар келери менен сразу көздөрүнөн карап, бул мындай, бул тигиндей, бул үйрөнө алат, бул үйрөнө албайт деп уже мындай байкагычтарым иштеп, психолог болоюн деп калдым да. Үйрөнө албагандар атайын сизге ишенип келсе, кантесиз, кетиресизби же? 100 кишиден 1 киши чыгат үйрөнө албаган. Такыр. Эми андайлар болсо өзү каалап эмес, мага окшоп атасынын же апасынын мажбурлаганынан гана келип калышат да. Мисалы мени атам медке тапшыртып салган да, мажбурлап элечи. Мен ал жерге барып эч нерсе үйрөнгөн эмесмин. Ошол сыяктуу эле ата-энесинин тилинен чыкпай келгендер болуп калат анча-мынча. Ошолор үйрөнө албай калат. Кээ бирлери. Мына чырак окуу борбору жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Анан жакында эле клип тарттырдыңыздар,
анда эмесе телекөрүүчүлөргө дагы көрсөтө кетели. Мына Чырак окуу борборунун 1 жылдыгы белгиленди. Алдыда Ильяз менен Айтургандын клибине көңүл буралы дагы, андан соң маегибизди уланталы. Çalkıgan men gül boloyun, üşüsöň yeşilme kum çöl boloyun, öýde döbök bolor bel boloyun, samayın gıtıgılar jel boloyun, ne bolsoň bir özüňe teň boloyun, çalyksaň es aldyrar dem boloyun, tarıntıp kapalansa kimdir biri ırırdap köngül aşçı men boloyun, düşürlü jamgır bolup tөгülöyün, oylonsoň sanaň bolup çömülöyün, kajasaň bardygынан sen çalyksaň beýişde gülzar bolup görünöyün, ne bolsoň bir özüňe teň boloyun, çalyksaň es aldyrar
Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Мына клип өзгөчө сон болуптур. Анан келиңиздер ушул клип боюнча мен мурда көргөм негизи. Анан ушул клип боюнча айта кетсеңиздер. Тартылышы канча күн кетти дегеле? Кандай болуп жаралып калды бул клип? Буну тартардын алдында ар кандай идеялар келди, жөн эле сүрөт кылып койсокпу же өзүбүз сүйлөп эле бир жерде отуруп ошентип койсокпу деп анан клипке келип токтолдук. Тартылышына 2 күн кетти. Көп деле татаал болгон жок. Сценарий даяр болчу, өзүбүздүн эле жашоону алып эле кыскача кылып чагылдырып койгон болчу. Бирок таңдан кечке жүрдүк да. Канча күндө тартылып бүттү ошондо? 2 күндө тартылды. Анан купулума толду, аябай жакшы клип болду. Аябай күлүп да идиңиздер, кызыктуу учурлар көп болгон окшойт. Келиңиздер ошолорго токтололчу. Айтырган айым. Кызыктуу учур бул ыйлаган учурунда. Ыйлатыш кыйын болдубу? Пиязды улам-уламдай майдалап көзүнө жакын кылып, же өтөм көзүнүн жашы агып кетет, же жетпей калат. Бир көзүнөн жаш агып, бирөөсүнөн акпай калат. Бир көзүнөн суу чачып коем айтып ушундай кызыктуучулар болду. Айтор аябай ыйлатышыптыр да сизди. Ыйлашты. 2 күндө тартылыптыр. Анан бул клипке деле каражат көбүрөөк эле кетсе керек, Жок, буга каражат деле кеткен жок. Баягы оператордун кызмат акысын гана төлөдүм. Жакшы. Жана картошкага акча кетти. Жакшы. Алдыда дагы клип тартуу планыңыздарда барбы? Негизи чыгармачылык жаатка кайталычы, ырларыңыздарга. Бул ошол шоу дүйнөгө көп кызыга бербейт. Менде пландар бар өзү клип тартыпчы. Анткени баягы кыргыз эли сиздерден ыр күтөт да. Сиздердин үнүңүздөрдү уккусу келет, клип күтөт дегендей. Алдыда бирок пландарыңыздар бар экен. Алдыда бар. Мындай пландар бар. Бул өлө ырдап ушундай болсу келет. Чыгармачылыкка жакынсыз. Ошо көбүнчө фольклор жагына кызыгам. Ошол жактан. Мен такыр кызыкпайм. Бирок үнү аябай сонун, бирок кызыкпайт. Бул мен ошол клипке дагы ырдайлык деди эле. Койчу дедим мындай. Ошол ырдаганда өзү жалгыз ырдады да. Себеп дегенде той-пойго чакырып калса өзүң жалгыз кете бересиң. Мен бош ой калат экен, өзүң эле жаздыра бер деп. Болбой эле өзүң жаздырып, өзүң жазыл деп өзүм жаздырдым. Анан ошентип ырдап тойлорго барып, кызганып кетпейсизби? Анан жалгыз кете берсиз дайыма. Андай деле болушу мүмкүн. Мен өзүм кошулуп эле ырдайынчы деп. Жок. Негизи эле кызганчаксызбы? Өз айтпайбы? Сизден сурап калды эле. Бул айта берчи да, көп кызганмайм деп эле чана мен өзүмчө капа болуп жүрүп жүрөм. Нече тойго да барып келипсиз жалгыз. Андайлар кыскана бербейт. Өткөндө аябай концерт койду, анан кубанып калдым мен кысканат экенде. Ошо тиги стористериңизден дагы көрүп калабыз да. Кыздарга тийише бересиз го. Андай майда чүйдөгө көп көңүл бербейт. Өткөндө олуттуураак кызганып койгон окшойсуң да. Өзү байкабаган абалдачы. Кыздарга тийишкенде бул атайын мени кызгандырыш үчүн тийишет да. Бирок өткөндө өзү ойлонбой туруп жасап алды да ал нерсеничи. Кызгандырайын дебей эле мындай ойдо жок жерден жасап алды. Просто түшүнсүн деп туруп бастырып койдум. Анан бир ошол болду. Жакшы, мына ушундай кызганыч жөнүндө да сөз кылып калбадык белек. Деги эле Айтурган айым шайыр, тентек бир шок кыздын образында көрүнөт да бизгечи. Кандай мүнөздөп бере аласыз? Шок кыз, аябай эле менин кыялымдагы кыз. Мен айтып коем, өзүмдүн кыялымдан жасап алгам депчи. Мүнөзү мындай көрөгөчтүк жагы бар. Адамдарды мындай бир карап туура байкайт. Эрке. Айтор менин аялым. Жакшы жактары ошол экен. Жаман жактарычы, жаман кыялдары. Жакшы көрүнөрү сизге бар. Жаман кыялдары мындай. Бул үчүн жок.
деп эле айтайын деп атса. Жаман аялдар эме. Өзүнүн буюмун бирөөгө такырыра көрбөйт. Мейли ала бер деп койбойт да, такырыра көрбөйт. Ошондо. Бул бир жагынан жакшы эле сапат болуш керек. Балким өтө кысканчакта буюмуначы. Жакшы. Келиңиз, айтырган айым. Ильяс мырза, сиздин оюңузча деги эле кандай жигит, кандай жолдош? Менин оюмча сонун жолдош. Кайсыл мүнөзү арбап алган? Кайсыл мүнөзү арбап алган? Бар жок эмелери, мындай өнөрү, билими, акылы мындай бирине бири мындай шайкеш келет да. Бирин айтсаң, бири калып кетет. Мисалы, Ильястын деген толтура өнөрлөрү бар го. Сүрөтчү, ырдайт, комуз чертет, ал деле өзүнчө өнөр. Бойго түшөт. Анын мисалы бойго түшүп, бирок комуз чертпегенде мен буга тийбейт болчумун. Же болбосо жөн эле комуз чертип бойго түшпөгөндө дагы тийбейт болчумун. Демек, сизди өнөрү менен өнөрү менен же болбосо акылы жок болгондо тийбейт элем. Эң негизгиси мондайда болгондой грамматика жагына басым жасап, туура жазып, кыскасы акылы ката жазган балдардан качат да, демек, туура жазып. Туура жазат. Андан сырткары толтура өнөрлөрү бар. Мектепте жакшы окуган окшойсуз. Мектепте аябай жакшы окуучумун. 6-класска чейин. Кол көтөрүп, активный болуп, отличник болгон. 6-класста атам машина айдаганды үйрөтүп койду. Аны окууга алып кеткен. Жакшы, мына мектеп деп дагы калдык. Кечээ эле мугалимдердин күнү белгиленди, 5-октябрь. Келиңиздер, балалыкка кайталычы? Ошол окуучулук күндөрдү эстейличи. Ильяс мырза. Окуучулук күндөрдө мен тентек шок жигит белеңиз? Аябай тентек элем, кыздардын баарын ыйлатып. Бирок мага жетпесем керек эле. Карга базып, директордун кабинетине улам чакырылып, класс жетекчилерден таяк жеп, аябай шок элем. Классташ кыздар мени көргөндө зыркырап турчу да, кийин мен 9-т бүтүп окууга тапшырып келе бердим ишкекке. Аябай сүйүнүшүп өстөрчү майрам болгон экен. Майрамдаштыр да. Көңүлүнө тийген. Ошончолук тентек экенсиз. Ошончолук тентек экен да. Сизчи айтырган айым? Мен негизи мектепте бала кезиңизден бери шок белеңиз же кийин эле ушундай? Ооба, бала кезимден баштап шок болчумун. Мен негизи 5 жашымда эмеге баргам, мектепке барганмын. 5 жашымда барганмын, анан мындай кышка жакын курткамды көтөрө албай, сумкамды көтөрө албай, ошо кышка жакын барбай калганмын да. Анан машина келатканда, бияктан машина келатат эле да. Анан келатканда мен карап туруп ушул машина келгичекти мен жолдун аркы бетинде канча жолу чуркап өтөт экенмин деп туруп, нары өткө бир чуркап өтөм, бери чуркап өтөм, нары чуркап өтөм, бери чуркап өтөм. Анан ошону алыстан эжекем көрүп калып, анан келип уруп, эртеңден баштап сабакка келбей деп келтирбей койгон да. Анан ошентип кийинки жылы 6 жашымда барганмын. Сен 5 жашыңда баргансың? 5 жашымда баргам. Анан эми билип атат окшойсуз. 97-лерде баргам да. Анан кийин 98-дер менен баргам. Өтө шок болчумун. Эжекем болсом алдына коюп отургузат эле меничи. Алдына коюп отургуз, мондай шакеги бар эле. Коңк этип туруп шакеги менен башына коюп тарбиялайт эле. Гүлжамал деген эжеке. Келиңиз, салам жалдап куттуктап коюңузчу, кечээ майрам болду, ошол айтып да калдыңыз келиңиз. Азыр мына блогерлик менен алектенип жүргөндө деле сиздин мугалимдериңиздер эстесе керек. Ай, ушул менин окуучум эле, ушундай кыз, ушундай бала эле деп. Келиңиз, эми учурдан пайдаланып мугалимдериңиздерди айтып калдыңыздар, куттуктап кетиңиздер. Мындай бар жок эле мындай адамдар үчүн эң биринчи окуткан, биринчи класста кабыл алган эжекесин жакшы көрүшсө керек. Мен деле ошол өзүмдүн 1-класстан 4-класска чейин окуткан эжекем мындай дайыма эсимде да. Ошол Гүлжамиле эжекеге чоң рахмат. Гүлжамиле эжеке мени эң сонун окуткан. Мындай
шаар окуганыма дагы Гүлжамил эжеке себеп болгон. Ошол Гүлжамил эжекеге чоң рахмат. Келгисиз дагы. Сиздин эжекеңиз балким азыр көрүп атат. Балким көрүп атса, баарыңыздарга салам. Мен алгачкы мугалим деп Жайма деген эжекем бар, ошону айта алам. Андан кийин сүрөт жаатындагы университеттеги мугалимдерим, андан Нурлан деген өзүмдүн спорт жаатындагы мугалимим бардыгына салам айтам. Анан менин апам дагы алгачкы башталгыч класстардын мугалими. Ошол апам дагы кечеги майрам менен куттуктайм. Жакшы. Менин деле майрамым болду го. Бунун да майрамы да, бу да мугалим да. Сиздин кесибиңиз да мугалим, Кесибим мугалим эмес, бирок мугалим болуп окутууларды үйрөнүп азыркы учурда окутасыз да. диплому жок кесипте. Сизди да куттуктап кетейин анда. Мына мугалим жөнүндө сонун сөздөрдү айтып калдыңыздар. Анан ойлоруңуздар барбы? Мисалы, азыр акча бар сиздерде. Анан ушул мен мугалимдеримди бир кубандырып коеюн, бир өзүндө баягы эсте каларлык нерсе жасап коеюн деп белек бересиздерби? Айтор ушундай пландарыңыздар барбы? Менде мындай ой бар. Бирок бул жөнөтпөй билбейм да. Жана 10 жылдык, 20 жылдык деген нерселер болот го, ошондо барганда кубантам деп элейм. Ошону эске алып эле жүрөм, анан жөн эле орто жолдон эле барып берейин деген ой жок экен азыр. Дегендей чоң нерсе берем деп ойлоп жүрөсүз. Кайрадан эле чыгармачылыкка кайталычы. Клиптер жөнүндө, ырлар жөнүндө сөз кылып калдык. Бирок көбүрөөк ишкерлик менен алектенип атат окшойсуздар. Азыр ошо болгон аракетибиз эле чыракты өнүктүрүү. Ошолорду контролдоп, ошо 4 тубанда бар, 4 тубанга тең жетишип, реклама кылып, окуучу топтош керек айтып. Түшүлүп, бейбечарам. Анан баягы көп интервьюларыңыздарды карап отуруп, айтып калыпсыздар, 20 сомду үнөмдөп, маршруткага түшпөй кетчүбүз деп, жөө кетчүбүз депчи. Анан ошол күндөргө бир кайталычы, баягы башкаларга да бул сабак болсун деген тариздечи. Ошол күндөр менен азыркы күндөр келиңиздер. Мындай салыштырып келгенде. Азыркы күндөр жакшы албетте. Себеби анчалык кыйналбайбыз. Кыйынчылык көп өткөн деп каласыздар го? Анан же баягы жаңы үйлөнгөндүн таасириби айтор ал убакта аябай жакын элек. Ушундай ынак бири-бирибизден кадам мындай ажырабаган. Жок болсо дагы аны такыр эске алчу эмеспиз. Ошол акчабыз жок деп кайгырган учур эч болбогон экен бизде. Мен ойлойм, ал кездеги жакындыгыбыз мындай болчу да. Мен эртең менен туруп ишке кетем, сен ишке кетесиң, экөөбүз только кечинде гана көрүшчүбүз. Анда дагы кечинде да мен сени күтөт болчумун, келтасыңбы депчи. Азыр болсо экөөбүз кечке чогубуз да. Ошого дагы экөөбүз бири-бирибиздин кадырыбызды биле албай атабыз да. Чоң болсо демек кадырын биле албай калат. Биле албай эмес, мисалы мурдагыдай сагынып мындай ал кезден күтүп. Ал нерсе бар, себеби биз да бир-эки күн урушуп кетип анан кайра жарашкан учурда мындай азыр алыс эмеспиз, мындай мамилебизде азыр чогуу иштеп, жумушуңуздар чогуу болгондугу үчүн сагынуу деген нерсе жаныңда жүрсө билинбейт да. Ал кезде болсо экөөбүз дайыма эки бөлөк жүрүп, анан кечинде эле көрүшөт элек. Жок учурда дагы, бар учурда дагы өзгөрүп кеткен жоксуздар. Анан азыркы баягы кеңеш болсунчу сиздерге, жаштарга. Жок учурда, бар учурда деги эле колдоо болуш керек, дагы кандай негизги нерселер болуш керек үй бүлөнү сактап калыш үчүн? Эми адамдын дүйнөсү ар кандай жаралган да. Анан кийин жеке менин өткөргөн, башыман өткөргөн тажрыйба боюнча мени көп жерде сүйүү сактап калды деп ойлойм. Адамды канчалык сүйгөнсүз, ошончолук баягы мындай кемчиликтерине, минустарына көз чумганга. Кайсы минусу? Өл болот экен да. Тиричиликте казанай кагышат, урушасың, талашасың, тарнышасың. Бирок аягында келип туруп сүйүүгө такалат. Бүгүн деле мен сени кечирдим го, ошосак. Баарын кечириш керек. Баарын жеңет, айтор сүйүшкүлө, жүрөгүңөрдө сүйүү жашаса, ушунчалык сонун иштер жаралат. Жан дүйнөңөр жеңил жүрөт. Сүйүшкөнгө межетсиң.
ушундай алтын убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мындай сиздер менен көп нерсени сүйлөшкүм келип отурат, дагы деле бирок убакыт ушундай экен. Жарым саатка эфирибиз дагы жыйынтыкталып калды. Анан албетте сиздерди куру кетирбейбиз. Биздин пияла чайы өзгөчө даамга ээ. Үйдө балким кандай чай ичесиздер? Анан мына ушундай биздин берүүбүздө дагы пияла чайын алып барып, демдеп, мына бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп ичип коюңуздар, аз да болсо белегибиз. Эми Рахмат. Кружка сизге. Ой, рахмат. Келиңиздер, акыркы эркин микрофон болсун сиздерге. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Өзүбүздү бир аз болсо да мындай маанилүүрөөк жылдыз киши сезип калганга өбөлгө түзүп атасыздар. Барыңыздарды чырак окуу борборуна чакырабыз. Чебер болуп, Кыргызстанды өнүктүрөлү. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, негизи эле дүйнөдө тынччылык болсун. Анан ден соолугубуз болсун. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Баштаган ишиңиздерге ийгилик дагы өсө берсин, чырак, шам чырак болсун, дагы окуучаларыңыздар көбөйө берсин. Мына 1 жылдыгын белгилеп жаттыңыздар, эми 5 жылдык, 10 жылдык болуп ушинтип кете берсин. Анан албетте сиздерди эл күтөт, чыгармачылык дагы эргүү десем болот. 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө таттуу жан шериктер Айтурган менен Ильяс болду. Биз кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.